Улуттук биринчи каналдын эфиринде телегүзөт программасы. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына карасак, ар жума сайын мас абалда унаа башкаргандардын саны өсүүдө. Маселен, мынабул айдоочулар башкаруусундагы автоунаа Бишкек шаарынын ар кайсы 4 районунун көчөсүнөн жол эрежесин бузганы үчүн токтотулуп жатты. Шектүү катары токтотулган унаа ээсин текшере келгенде алар алкоголдук ичимдик ичип унаа башкарып жүргөнү белгилүү болду. Андыктан дароо Республикалык наркология борборуна жеткирилип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Унаа ээсинин мас абалда экени расмий такталган соң тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Мындай учурда дээрлик бардык эле айдоочулар жол коопсуздук кызматкерлеринин ар кандай айла амалдары жасап, кутулуп кетүүгө аракет кылат. Бул унаа ээси дагы колунан келген бардык аракетин жасап көрөт, бирок андан эч кандай майнап чыккан жок. 31 январь күнү таңкы саат 04:30 шамасында Медерова Алматинка көчөсүнүн кесилишинде жогорудагы унаа шектүү көрүлгөн токтотулган учурда спирт ичинде ишиктелип, наркология бөлүмүнө келген учурда аныкталып, унаасы айып короого токтотулат. Тийиштүү протокол түзүлөт. Ошондой эле рейдтин алкагында мас болуп алып рулга отурган бир катар унаа ээлери колго түштү. Мындан сырткары авто ээн баштык жасаган тартип коргоо органдарынын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей жоопкерчиликтен кутулууга айла амал жасаган бир катар жаранга протокол толтурулуп, тиешелүү чаралар көрүлдү. Январь күнү 2026 жылы болжол менен саат 23:30 чамасында дилек кызматына чыгып түшкөн. Анда Бишкек шаарынын Каралайбай көчөсүндө жайгашкан таймал караоке барында ошо мушташ болуп атат деп маалымат менен барган учурда токтоп, азыркы эки жаран жеткирилип, тиешелүү иш кагаздарын толтуруп атат. Наркологиядан жана башка жакка өткөрүп атабыз. Bular tehdit özgü kantan beri dedi. Emek almıştı kantan beri özgün ordu almıştı. Özgün ordu bir kapmış top kalmay gelme. Biz emdeyiz. Hakikat emde bile. Emde biz zayıfları yaslayla kendi olsayla bir şey mi? Yaşmayın. Kılmayın. Adınız kim? Айтпай. Bizde narkologiya işte ötken reagentler yok. Gel bayke tehdit yeme. Alpardı bir stroyda alpardı. Özgün orduga seni almıştı. Ancak top kaldı bayke biz hem de hayvanız bunu. Biz mağduz bu. Bu da sonra. Ben korkmayayım ben zakondan ona. Öldüreyim abi bunların ağzından bunu öldüreyim bunları. Hafta zeyne salsın öldüremem. Kan kaçayım bargan söylemem. Стерео районунда 102-де кызматына чыккан станция Ивановка айылынын улица Панькова 10 көчөсүндө кошунасы бычак менен коркутуп атты. Kim? Хулиганство менен ушул освидетельствование алып келебиз. Bıçak menen korkutu da. Svetnazdan dönüşmeyet bular. Men kan özümü sahip isteyim. Varıyorum ya. Sahip isteyim. Berbek bular. Gerek mislerim o gerek mi? Neyse, akçasını rişayet et kola şu. Kaz napade ne kılan ben sayamadım. Cuma seyizinde göçkürden bayke var. Versin akşam buna. Beret. Men akşam versin. Anne. Айтпан милиция керек деп. Болды атырауында 800 сомда төлөш керек да. 5800 сом төлөш керек. Сол төлөйт деп атпайсызбы? Чечил. Бул эми чечил жумак эле го. Булар өзү күнкөр кылып көнүп алыптыр да, булар замечание алып. Аллана ток менен эметем мен өлбөйм на. Жок, бул ток эмес. По-любому мен артек орган мен концертти мен. Тогум эмес. Мен өлбөрөм. По өлбөрөм. Мен бар берем. Акчасын төлөп Жөн негизи ошону ришайет. Çıkmasın, erten çıkmasın. Gelecek. Beni uğraş edip ettim ne? Bir uğraş edip. Булар көнүп алыптыр да, күнкөр кылып.
Мына азыркы первичный осмотр боюнча наркологиядан бизге состояние вызванное употреблением алкоголя деп берет. Сизден еще запах алкоголя келет. Анын үстү өзүңүз видеода башында айтып атасыз, ооба мен маспын, ичип алганмын, бир аз ичип алганмын деп. Жок. Макулбу? Атып кеттим да. Мен ана чыксын да, папапты да. мына чападыбы? Жок, папапты. Мына чыкпадыбы? Аэропорттон чыкты го. Мына видео бергенде непонятно болуп атат. Неге непонятно? Адам заявление жазасың. Вот, танканында бар. Ооба, болду, ошондой болот. А так первичный осмотр боюнча сизге мас. Мас эмес дейт. Мас бар. Келесиң. 2026 жылдын 1 февраль күнү болжол менен саат 3:00 чамасында Саякбай Каралаев көчөсүндө кызмат өтөп жаткан учурда аталган автоунааны токтотконбуз. Айдоочудан болжол менен спирттик ичимдиктин жити келген, азыркы учурда наркология алып келдик. Спирттик ичимдигин ичкен наркология бөлүмүнөн бизге тастап беришти. Ал эми автоунаасы айып короо кирип өзүнө карата текшерүү протоколдор жазылат. Ошол протокол сотко айдоочунун айдоочулук укугунан ажыратууга суроосу каралат. Урматтуу айдоочулар, мас абалында эч качан унаа башкарбаңыздар. Жана жол кыймыл эрежесин так сактаңыздар. Бул аял мас абалында жарандардын үйүнө кирип, уруксатсыз эшиктерин чапкылап, койгулап, тепкилеп бузуучу жасалган. Дагы Публич НТС программасы. Мал. 1 февраль 2026 жылы саат болжол менен 12:30 чамаларында кызып түшкөн, эки жаран ичип отуруп урушуп кеткен бири-бири менен. Эл наркологияга келип, ичкендиги жөнүндө тастыктап, кайра көмүп алып барабыз. Өлкө аймагында бир жума ичинде 271 мас айдоочу аныкталды. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Алдын ала маалымат боюнча 21758 жол эрежесин бузуу фактылары аныкталган. Анын ичинен тийиштүү документи жок транспорт каражатын башкаруу 663, мас абалда унаа башкарган 272, терезесин мыйзамсыз караңгылатып айдаган 105 айдоочу кармалган. Мындан сырткары 646 факты жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эрежесин бузган.